Assalamu alaikum жамаат. Сусамыр 155 километр. Караш жолуна коюлду. Атайын кызматтын өкүлдөрү Бишкектеги түнкү клубду жабышты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын кызматкерлери Бишкектеги түнкү клубду жабышты. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирмеге караганда 4-майга караган түнү Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгы Борбордогу жабык түнкү клубда ыкчам тергөө иш-чараларды жүргүзгөн. Анын алкагында түнкү клубдун конокторунан белгисиз түркүн түстөгү таблеткалар, ошондой эле белгисиз жыты жок суюк зат салынган бөтөлкөлөр табылып алынды. Клубка келгендер республиканын жогорку окуу жайларында окутуучу, ыктыярчы болуп иштеген чет мамлекеттердин жарандары экендиги аныкталган. Баңгизатын колдонгондо чектелген түнкү клубдун коноктору жана кызматкерлери республикалык наркология жана психиатрия борборуна медициналык текшерүүгө жеткирилди. Жеткирилгендер синтетикалык баңгизатын колдонгондорун ачык айтышты деп жазылат маалыматта. Учурда түнкү клубдун иштөөсү токтотулуп, тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүп жатат. Жыйынтыгы менен түнкү клубдун ээсине карата процессуалдык чечимдер кабыл алынат. Булак Суперкежи. Бразилиядагы масштабтуу селден каза болгондордун саны 60 кишиге жетти. Бразилиянын түштүгүндө нөшөрлүү жаандан улам жүргөн масштабтуу селден каза болгондордун саны 60 кишиге жетип, 100дөн ашуун адамдын дайыны белгисиз болуп жатат. Селдин кесепетинен улам 155 киши жаракат алып, 80 миңден ашуун адам үйүн таштоого мажбур болгон. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча мындай катуу сел суу өлкөнүн тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Эксперттер дагы 3 күндөй дарыяларда суунун деңгээли жогору болоорун айтышууда. Булак Серепкежи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Баткенде жүргөн сел 5 убактылуу жасалган көпүрөнү агызып кетти. Кече 5-май күнү саат 18:30 чамасында жаандын кесепетинен Баткен облустун Лейлек районунун Сүлүктүү шаарынын аймагында сел жүрүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы жетектеген 26 куткаруучу, жарандык коргоонуу кызматынан 1 техника тартылган. Сел суулары жалпы 6 участкада, тактап айтканда облустун Лейлек районунун Самбула, Аккуу, Катыраң айыл аймактарында, Сүлүктүү Разаков шаарында жана Ош Разаков Уна жолунда агып келген. Ал эми Сүлүктүү шаарында селдин кесепетинен 1 дүкөнгө, 7 үйдүн коросуна, 6 жер төлөгө сел суулар кирип, 5 убактылуу жасалган көпүрөнү агызган. Бир балдар бакчасынын тосмосунун 30 метрдей бөлүгү бузулган. Сокулукта тез жардам мунасы мотоцикл чен адамды сүзүп кетти. Чүй облусунун Сокулук районунда Бишкек-Карабалта Уна жолунда жол транспорт кырсыгы катталды. Окуя 5-май күнү болгон. Көөлөрдүн айтымында тез жардам кызматынын унасы жол чырактын кызыл белгисинен өтүп бара жатып, мотоцикл чен адамды сүзгөн. Тез жардам кызматынын унасындагы медицина кызматкерлери жабырлануучуга дароо жардам көрсөтүшкөн. Булак Турмуш Кежи.